Ноокен районундагы оорукананын балдар бөлүмүнүн чатыры республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллион 800 миң сомго жаңыланды. Ички ремонтторуна райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 2 миллион 830 миң сом берилген. Ички суу түтүктөрү да санитардык талаптарга ылайыкталган. Бөлмөлөрдүн ар биринде ысык суу, муздак суу шартташтырылган. Балам ооруп ушул больницага жатып калдык. Өзүбүз чоң балдарым деле ушул жерде жаткан. Азыр мурдага караганда шарты кыйла жакшы. Баардык нерсе жаңы, условиялары жакшы, ысык суу, муздак суу баары жакшы. 30 керебетке ыңгайланган бөлмөлөр, балдар ойноочу жана эс алуучу зал, тамактанууга ыңгайлуу, балдар үчүн олтургучтар менен жабдылган. Бул балдар бөлүмү 1970 жылы курулган имарат. Ошол жылдан бери ушуларга чейин иштеп келет. Быйылкы жылы капитальный ремонттон өтүлдү. Өнүктүрүү фондунун эсебинен жаңыланды, бар жоктор, санузел, мебелдери. Үйдө канча күн ооруду? 2 күн. 2 күн ооруду. Кускан жок, Жок. Таза тыкан шарт менен балдардын саламаттыгына камкордук көрүлөт. Дарыгерлер ден соолугу начарлап келген ар бир наристенин күлүп ойноп, маанайы жакшырышына эмгектерин арнашат. Балдар бөлүмү 30 керебеттен турат. Ушу балдар бөлүмүн толугу менен капиталдык ремонттон өткөрдүк. Ал үчүн республикалык бюджеттен чатыры жабылды. Толугу менен 2 миллион 800 миңге, 2 миллион 850 миң сомго ички ремонту толугу менен Ноокен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Бул бөлүмдө бейтап энелерге, жаш ымыркайларга толугу менен шарт түзүлгөн. Толугу менен ремонттон өткөрүлүп, баягы үйгө жакыныраак шартты түзүп берүүгө аракет жасадык. Дарыгердик практика борборунда жандандыруу бөлүмү да капиталдык ремонттоодон өткөрүлдү. Мында 5 орун чоңдор үчүн, 5 орун балдар үчүн шартташтырылган. Кошумча дем алдыруучу аппарат, компьютердик дартаныктоочу жабдуулар менен жабдылган. Заманбап аппаратуралар алынды. Биз ошол өнүктүрүү фондунан ушул республикалык бюджеттин эсебинен УВЛ аппарат да алдык 3 миллионго. Жандандыруу бөлүмүнө 1 миллион 800 миң сом Ноокен райондук өнүктүрүү фондунан каржыланды. Республикалык бюджеттен 657 миң сом бөлүнгөн. Мен берге жашынан бери жаткан, могу жерде эски имараттар бар эле, жерде бар болчу. Булар болсо жаңы курулган, типовой, ичи ысык, салкын кээ бир жерлери. Эми жакшы деп айтам да. Ал эми капиталдык ремонттоо жумушуна республикалык бюджеттен 20 миллион сом Ноокен райондук өнүктүрүү фондунан да каржылоо бөлүнгөн. Ноокен райондук дарыгерлер практикалык борборунун имаратында турабыз. Аймактын жалпы имараты 3,5 гектарды түзөт. Аталган аймакта 10дон ашык имараттар бар. Мына ушул имараттар 1967-70 жылда курулган эски имараттар болгон. Бүгүнкү күндө жаңылануу, капиталдык ремонттон өткөрүү жумуштары жүрүп жатат. Атай кетсек, балдар бөлүмү ошондой эле реанимация бөлүмүндө капиталдык ремонттон өткөрүлүп, калкты тейлөө үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ноокен районунан.